бурчтуктар деген тема менен баштайбыз. Алгач төрт бурчтук деген эмне деген суроого жооп беребиз. Төрт бурчтук деген карайбыз. Мен бир түз сызыкта жатпаган үч чекитти белгилейм. Ошол үч чекитти эки-экиден удалаш туташтырам. Эми карагыла кандай фигура алынды? Албетте бизге төрт бурчтук алынды. Төрт бурчтук А, В, С, Г деген төрт бурчтук алынды. Бул жерде төрт бурчтуктун төрт чокусу бар. А, В, С, Д деген булар чокулары. Ал эми жактары А, В, С, Д, А, Д булар төрт бурчтуктун жактары. Ал эми бурчтары. Бурч А, бурч В, бурч С, бурч Д. Бул төрт бурчтуктун бурчтары. Эми төрт бурчтуктун периметри эмнеге барабар? Анда сөзсүз түрдө мунун периметри төрт жагыны кошконго барабар. А, В, С, Д, А, Д төрт жагыны кошконубузда анда биз төрт бурчтуктун периметрин алабыз. Ал эми төрт бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы сөзсүз түрдө 360 градуска барабар. 360 градуска барабар. Бул ички бурчтарынын суммасы. А эгерде төрт бурчтуктун тышкы бурчтарынын суммасы десе, анда карайбыз. Мен мына жерде дагы тышкы бурчтарын белгилеп коем. Тышкы бурчтары, мына бурчуна альфа десем, тышкы бурчу. Мунаны бета десем, муну гамма деп койсок, ал эми муну дельта деп койсок, дельта десек, анда тышкы бурчу эмнеге барабар дегенде, анда сөзсүз түрдө тышкы бурчтарынын суммасы дагы 360 градуска барабар. Ички бурчтары дагы, сырткы бурчтары дагы 360 градуска барабар келип чыгат. Эми төрт бурчтуктун биз кийинки түрлөрүнө карайбыз. Параллелограмм, тик бурчтук, квадрат, ромб, трапеция. Эми бүгүн азыр биринчисине карайбыз. Параллелограмм. Параллелограмм деген эмне? Параллелограмм деген карама-каршы жактары барабар жана параллел болгон томпок төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. А, В, С, Д. Параллелограмм. Эми параллелограмм дегенде карама-каршы жактары барабар жана параллель. Бизде кайсы жактары карама-каршы? А, В жагыбызга карама-каршы жаткан жагыбыз С, Д. Бул барабар жана параллель. Бир эле учурда барабар жана параллель дегенди көрсөтүп кеттим. Ал эми В, С жагы А, Д жагына параллель жана барабар деген түшүнүк. Мында параллелограммдын карама-каршы жаткан жактары параллель жана барабар. Ал эми карама-каршы жаткан бурчтары дагы барабар деген түшүнүккө келебиз. Карама-каршы жаткан бурчтары А бурчуга карама-каршы С бурчубуз, В бурчубузга карама-каршы жаткан Д бурчубуз. Анда кайсы бурчтары барабар болот? Бурч А бурчубуз менен бурч Сыбыз барабар. Карама-каршы жатат. Бурч В менен бурч Д бурчубуз сөзсүз түрдө барабар. Андан сырткары жанаша жаткан бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар.
Бурч А кошулган бурч В барабар 180 градус. Бурч В кошулган бурч С барабар 180 градус. Бурч С кошулган бурч Д барабар 180 градус. Бурч Д кошулган бурч А бул дагы 180 градус. Жанаша жаткан бурчтардын суммасы 180 градуска барабар деп аталат. Ал эми карама-каршы чокуларын туташтырат. Карама-каршы А жана С карама-каршы чоку болсо, аны жүргүздүк. Карама-каршы чокуну туташтырганыбызда пайда болгон түс кесиндибиз бизде диагонал деп аталат. Азыр ВС диагоналын жүргүздүм. ВС диагоналы ABCD деген төрт бурчтукту эки бөлүккө бөлдү. Ошол эки үч бурчтук бири-бириге барабар болот экен. Кайсы үч бурчтуктар болот? Үч бурчтук A, V, S барабар үч бурчтук A, S, D үч бурчтугуна барабар экен. Андан сырткары параллелограммдын диагоналдары кесилишет. Эми карайсыз, В жана Д диагоналдарын кесилиштирди мына. Кесилишкен жерди О тамгасы менен белгиледим. Жазабыз эми. А, Сыбыз кесилишет В, Д менен кайсы чекитте? О чекитинде. Анда дагы карайсыз. Параллелограммдын диагоналдары кесилишет, кесилишкен жерде тең экиге бөлүнөт. Анда карайбыз. ВО менен О'ду барабар. АО менен ОС барабар. Ошондо ВОУз барабар болот ОДга. Ал эми АОУз барабар ОСга. Ошол жерде мынабы диагоналдары кесилишкен жерде тең экиге бөлүнөт. Андан сырткары ошол диагоналдары параллелограммды 4 бөлүккө бөлүп атат. 1, 2, 3, 4. 4 да 3 бурчтукка бөлдү. Ошо 4 3 бурчтуктун аянттары бири-бириге барабар экен. Кайсы 3 бурчтуктун аянттары барабар? Мисалга, мына 4 бөлүккө бөлүнсө, бул 4төн 1 эс, 4төн 1 эс, 4төн 1 эс, бул дагы 4төн 1 эске барат. 4төн жалпысын кошконубузда бизде тик бурч параллелограммдын аянты келип чыгат. Башкача айтканда, кайсы фигуралардын аянттары барабар? Эс 3 бурчтук А, О, В барабар болот 3 бурчтук А, О, Д 3 бурчтугунун аянтыга барабар. Бул 3 бурчтуктун аянты дагы барабар болот. Д, О, С 3 бурчтугунун аянтыга барабар болот. Дагы 3 бурчтугунун аянтыга барабар болот. 3 бурчтук С, О, В. 4 3 бурчтуктун аянттары барабар. Бул жалпы А, В, С, Д параллелограммдын аянтынын 4төн 1ге барабар. Эми параллелограммдын периметри эмнеге барабар? Периметрин тапканыбызда, анда эки жагын кошуп туруп экиге көбөйтөбүз. Анткени А, Б жагын А деп белгилесем, В, С, Д жагы дагы Ага барабар. Ал эми В, С жагын В деп белгилесем, анда А, Д жагы дагы Вга барабар. Эми периметр 4 бурчтуктун периметри дегенде 4 жагын кошобуз. Бирок параллелограммда экиден жактары барабар болуп аткандыктан эки жагын кошуп туруп эле экиге көбөйтөбүз. 2 көбөйтүлгөн А кошулган Вга барабар. Бул параллелограммдын периметри. Ал эми аянты. Параллелограммдын аянтын кантип табабыз? С барабар параллелограммдын аянтын тапканыбыздан В чокусунан бийиктик жүргүзөлү. Бийиктик деген бизде балдар 90 градус. Бул дагы бийиктик болот. Бул жеринен түшүрүп койсом, бул дагы экөө бири-бириге эмне барабар болот.
да биіктікті береді, бұл дағы биіктікті. Екеуі тең қандай түстер? Перпендикуляр болот. Эми ошол жерде мынаны мен H деп белгилеп койсом, мына биіктикти H деп белгилесек, анда параллелограммдын аянты дейт. Анан E деп койсом, AD-ны көбөйтөмүн VE-ге. Башкача айтканда, параллелограммдын аянты параллелограммдын негизин бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Негизин бийиктикке көбөйткөнгө барабар. AD дегенибиз негизи болот. Бул дегенибиз бийиктигибиз болот. H. Ошондо негизибизди V деп белгилесек, V көбөйтүлгөн H-ка барабар болуп калат. Бул параллелограммдын аянты. Эми бул жерде негиз дегенибизди эмнени түшүнөбүз? Негиз дегенибиз бизде параллелограммдын кайсы жагыга бийиктик түшсө, ошол жагы параллелограммдын негизи деп аталат. Биз V жагына бийиктик жүргүздүк, ошон үчүн V көбөйтүлгөн H деп аталат. Бул параллелограмм боюнча. Параллелограммдын карама-каршы бурчтары барабар. Эсибизге дагы бир салабыз. Диагоналдары кесилишип тең экиге бөлүнөт. Эч качан эки диагонал бири-бириге барабар эмес. Эми биздин экинчи төртбурчтугубуз бул бизде тик бурчтук деп аталат. Эми тик бурчтуктун эрежесине кайрылабыз. Тик бурчтук деген эмне? Тик бурчтук деген параллелограммдын бир түрү болот, бирок айырмасы бардык бурчтары 90 градусту берет. Бул дагы 90 градус, бул дагы 90 градус. Бардык төрт бурчу дагы 90 градус. A, B, C, D. Бул A, B, C, D деген тик бурчтук параллелограмм